Россиялык Русгидро ишканасы Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко бериши мүмкүн экен. Бул тууралуу орусиялык маалымат булактары аталган мекеменин жетекчиси Николай Шульгиновдун сөзүнө таянып жазып чыгышты. Белгилей кетсек, Жогорку Нарын каскады жана Камбар Ата КЭСинин курулушу боюнча долбоорго Русгидро ишканасы 37 миллион доллар коротконун айтып келет. Кыргызстан жыл башында келишимден бир тараптуу чыккан. Учурда бул маселени чечүү үчүн энергетика министрлиги жана башка каналдар аркылуу бардык деңгээлде иштер жүрүп жатат. Эгер каражаттарды кайтарууга мүмкүн болбосо, анда биз эл аралык сотко кайрылабыз. Тактап айтканда Кыргызстан менен соттошобуз. Денонсацияланган келишимдеги талапка ылайык Кыргызстан 37 миллион долларды документ жокко чыгарылгандан кийин 6 айдан соң төлөп башташы зарыл. Документ август айында жокко чыгарылганын эске алганда, жаңы жылдан тарта каражат Орусияга кайтарылышы керек. Бирок Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жетекчилигинин айтымында, учурда маселени сотко жеткирбей чечүү үчүн аракеттер көрүлүүдө. Акыркы айларда эле эки тарап 4 жолу жолугушуу өткөрүшкөн. Анда бир пикирге келе алышпаса да, бир нече сунуштар менен бөлүшүшкөн. Биз учурда бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө бардык аракеттерди жасап жатабыз. Бул тармакта күчтүү юристтер иш алып барышууда. Маселе эки тараптын бир пикирге келүүсү менен бүтөт деген ойдобуз. Бирок ошого карабастан, эгер иш сотко чейин жете турган болсо, анда биз мыйзамдын талаасында соттошууга даярбыз. Бул тармакта биздин мекеменин тажрыйбасы да, күчтүү кадрлары да бар. Бирок бул иш соттошууга жетпей эле бүтөт деген пикирди кармануудабыз. Белгилей кетсек, жыл башында келишим денонсациялангандан кийин эле Россия тарап чыгымын эсептеп, ал 2 миллиард 104 миллион сомду, же башкача айтканда 37 миллион долларды түзөрүн билдирген. Буга нааразыланган Жогорку Кеңештин депутаттары атайын комиссия түзүп, иликтөө иштерин башташкан. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү курулуш кызматын көрсөткөн компаниялардын баалары өтө эле жогору коюлганын ачыкташкан. Курулуш материалдарынын нарктары кадимки базар баасынан 2-3 эсеге кымбат көрсөтүлгөн. Буга экинчи тарап макул болгон эмес. Ошондо эл өкүлдөрү эл аралык аудитордук компанияга кайрылуу сунушун көтөрүп чыгышкан. Компаниянын жетекчиси катары ал киши туура айтып атат. Төлөш керек акчаны деп. Бирок канча акча болуп кетти, ошондо кеп. Себеби учурунда туура эмес эсептелген, кымбат болуп калыптыр тигүү деп. Андай болсо, анда эл аралык аудит, финансовый аудитти чакырыш керек. Жыйынтыгы болмойнча канча төлөш керек, адагы белгисиз болуп калат. Эгер иш сотко өтүп кете турган болсо, кеткен чыгымды эсептөө жагын эл аралык аудиторлор колго ала турган болуп калды. Бирок ошол эле убакта маселе бийлик башындагылардын сүйлөшүүсү менен чечилет деген пикирлер дарбын. Эксперттердин айтымында, ишти сотко жеткирбей чечүүнүн бир жолу бул 37 миллион долларды Жогорку Нарын каскадын салууга келе турган кийинки инвестордун эсебинен жабуу. Бирок азырынча бул ири долбоорду колго ала турган инвесторлор табыла элек. Акмарал Сабатар, Урмат Акынбек уулу, НТС.